Биздин каарманыбыз Назгүл насыя алганы жатат, бирок кандай кагаздар керектигин билбей, ал банктардын веб-сайттарын карап чыкты. Финансылык мекемелердин насыя саясаты боюнча маалыматты алардын интернет баракчаларынан дагы, кеңселеринен дагы барып алууга болот. Анткени банк же микрокредиттик уюм үчүн насыянын кайтарымдуулугу маанилүү болгондуктан, анын жол жобосу биринчи кезекте иштелип чыккан. Болбосо түз эле банкроттукка жол ачылат. Насыянын кайтарымдуулугун камсыз кылуу үчүн бир катар чаралар көрүлөт. Чтобы обеспечить возвратность кредитных средств. Азыркы банк тутумунда насыянын кайтарымдуулугунун бардык жол жобосу иштелип чыккан. Акча берүүдө банк анын үстөк пайызы менен толук төгүлүшүнө ишениши керек. Процедур. Банк Назгүлгө насыя алуу үчүн биринчи кезекте өзүнүн төлөм жөндөмдүүлүгүн тактоо керектигин айтышты. Финансисттердин айтымында бул насыянын кайтарымдуулугуна негизги кепилдик. Все зависит от вида кредита. Допустим, возьмем самый... Сиз керектөө үчүн насыя алып жаткан болсоңуз, анда сиз кирешиңиз боюнча маалымдама алып келишиңиз керек. Аны иштеген жериңизден аласыз. Эгер сиз коммерциялык максатта насыя алып жатсаңыз, анда кирешеңизди, бизнесиңизди жана активдериңизди ырастаган иш кагаздарын алып келесиз. Аларда банк өз алдынча Назгүлдүн насыя алуу тарыхын текшерип баштайт. Кыргызстанда ишеним маалыматтык борборунда жергиликтүү банктардан жана микрокредиттик уюмдардан алган маалыматтар топтолгон. Бул жерде өлкөдө иш алып барган дээрлик бардык финансылык мекемелер бар. Ишенимдин өнүктөштөрү ар бир кардардын төлөмдөрү, кечигүүлөрү жана ал үчүн салынган айыптар жана башка маселелер тууралуу маалыматтарды жиберип турат. Андыктан сиз жок дегенде бир жолу насыя алган болсоңуз, сиз тууралуу ишенимге маалым. Кийинки тепкич бул насыянын кайтарымдуулугуна кепилдик. Ага кирөө кепилдик берүүчү тарап насыяны камсыздандыруу жана банктын кепилдиги кирет. Сумма выдаваемых... Мыйзамга ылайык кирөө насыянын жалпы суммасынын 120% түзүшү керек. Мисалы, эгер сиз 500 000 сом алып жатсаңыз, анда кирөө 600 000 сомго барар болушу шарт. Кирөөнүн эсебинен банк өзүнүн акчасын толук кайтарып алат. Анда убагында төлөнбөгөндүгү үчүн салынган айып, кирөөнү сактоого кеткен жана башка банктын чыгымдары толугу менен эсептелет. Калган акча кардарга кайтарылат. Кирөөнүн наркын банктын же микрокредиттик уюмдун атайын бөлүмдөрү же адистери аныктайт. Кирөө катары кыймылсыз жана кыймылдуу мүлк кабыл алынат. Эгер кардар бир нече ай катары менен банкка акча төкпөсө, эскертүүлөрдөн кийин кирөөгө сатык жарыяланат. Мыйзам боюнча эки жолку сатыктан кийин дагы сатылбаган кирөө банктын балансына өтөт. Айрым учурларда кепил болгон тарап жетиштүү. Кепил болуу бул кредиттик мекемелерде кеңири колдонулуу чыкма. Кепил болууга тууганыңызды, досуңузду же юридикалык тарапты сурана аласыз. Банк кардарынын кепилчилик берип жаткан тарабы менен да келишим түзөт. Келишим адатта насыя келишимине чейин же аны менен чогуу түзүлөт. Айтмакчы, банк сөзсүз түрдө кепил болгон тараптын төлөө мүмкүнчүлүгүн текшерет. Банк келишим түзөөрдөн мурда кепил болгон жеке жактын айлык майнасын жана башка киреше булагын текшерет. Юридикалык жак болсо анын каржы көрсөткүчтөрү, активдерин карап чыгат. Анткени кардардын ордуна кепил болгон тарап насыяны толугу менен төлөп калышы ыктымал. У нас очень много случаев, когда родственники, друзья, знакомые просят кого-либо. Бизде туугандар, достор кепил бол деп суранган учурлар көп кездешет. Сиз кепил болуу менен бирге насыя алган киши төлөй албай калса, анын ордуна айып жана кошумча төлөмдөрү менен бирге баарын банкка кайтарып берем деп сөз берип жатасыз. Андыктан жакшылап ойлонуп туруп гана макул болуу керек. Финансисттердин айтымында насыянын толук кайтарымдуулугуна так кепил жок. Анткени менен тобокелдиктерди азайтууга болот. Ал үчүн эң биринчиден башында кардар боюнча маалыматтарды дыкат текшерүү керек.